Адам укуктары боюнча Борбор Азияда жалгыз документалдык тасма фестивалы Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүп келет. Ал 22 жылдын 14-нөн 18 ноябрга чейин Бишкек шаарында 16 ирет өттү. Быйыл болсо ошо конкурстун программасында Украина, Чехия, Франция, Словакия, Германия, Казакстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөн 22 даректүү тасма киргизилген. Бир дүйнө фестивалынын жогорку статусу жана бедели фестивалдын ачылышына дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана эл аралык уюмдардын жетекчилеринин катышуусу менен тастыкталды. Бул Кыргызстанда да, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүндө да адам укуктары темасынын маанилүүлүгүн көрсөтүү үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Мындан тышкары фестивалдын коноктору дүйнөдөгү адам укуктарына болгон басым тууралуу сөз кылышат. Фестиваль аркылуу биз адам укуктарынын баалуулуктары үчүн күрөштүн башында тургандарды көрө алабыз. Права людини – це фундаментальна цінність. Адам укуктары негизги баалуулук болуп саналат. Бул демократиялык дүйнө үчүн негизги баалуулук. Цінність, але вона для демократичного світу. Бир дүйнө Кыргызстанга рахмат. Баарына эч кандай зыян келтирбестен ырахат алат деп ишенем. Фестивалдын конокторунун арасында Кыргызстандын парламентинин депутаттары да болду. Бүгүнкү болуп аткан мына фестиваль бул эң бир жакшы нерсе да, себеби искусство аркылуу, кино аркылуу укуктар жөнүндө тезирээк жеткизсе болот деп ойлоймун. Фестивалда тасмаларды көрсөтүүлөрдөн тышкары ачык талкуу түрүндөгү бир катар маанилүү иш-чаралар өткөрүлдү. Биз жалгыз гана бүгүн ачылып, же болбосо эртең бүрсүгүнү фильмдерди көрбөй, бир нече стратегический лабораториялар бар. Кандайча укук коргоочулар боюнча стратегия жасайбыз. Кандайча айыл менен шаардын ортосун жакындатабыз. Кандайча шериктештердин түйүндөрүн кеңейтебиз. Фестивалдын экинчи күнүндө эл аралык эксперттердин жана укук коргоочулардын катышуусунда лаборатория өттү. Анын темасы коркунучтар жана курч кырдаалда укук коргоочулардын ишмердүүлүгүнө арналды. Кыргызстанда адам укуктарынын абалы бир топ начарлап кеткен. Укук коргоочулардын укуктары менен кошо. Ошондуктан укук коргоочулар темасы бул укуктарды сактоо темасы. Менимче учурда абдан маанилүү жана актуалдуу. Эксперттер коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун жана Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектөөнү кылдат талдап чыгышты. Законопроект после принятия заменит. Мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин азыркы бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамды толук алмаштырат. Мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын укуктарын, бейөкмөт уюмдардын статусун бир топ чектейт. Законопроект существенно ограничит право НКО, статус НКО. За последние 5 лет ситуация резко. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кетти. Бул күтүлгөн эле нерсе болду. Какой-то неожиданностью. Адам укуктарынын абалы жана укук коргоочулардын өздөрүнүн коопсуздугу Кыргызстанда гана актуалдуу эмес. Чет өлкөлүк меймандар өздөрүнүн тажрыйбасы жана өлкөлөрүндөгү кырдаал жөнүндө айтып беришти. Природозащитники тоже вот. Экологдор да чоң коркунучта болчу. Ал эми журналисттердин же экологдордун өтө күтүүсүз өлүмү кадимки көрүнүшкө айланган эле. Журналистов или природозащитников. Биринчиден, саясий оппозицияны жок кылышты. Азыр эч ким калган жок. Андан кийин журналисттер, андан кийин профсоюздук активисттер. Ошентип ар бир топ өз кезегинде жок кылынды. Акыры юристтерге жана укук коргоочуларга кезек келди. During the last 5 decades, 50 жылдын ичинде 9 миллион адам кагылышундан ар кандай жапка чекти. Алардын 120 миңи корду көрүп дайынсыз жоголгон. Чет элдик эксперттер БУнун жол жоболору боюнча укук коргоочулар камактагыларды кантип коргош керектиги боюнча тажрыйбалары менен бөлүштү. Камоо деген эмне? Эмне үчүн негизсиз камоолор болуп жатат? Анан аны менен кантип күрөшө алабыз?
If it is arbitrary, what can the working group do about it? Семинардын экинчи бөлүгүндө сунуштарды иштеп чыгуу максатында катышуучулар жумушчу топторго бөлүнүштү. Биринчи топ укук коргоочулардын укугун коргоо боюнча стратегияны иштеп чыгышса, экинчи топ аялдардын укуктарын коргоону көздөшкөн. Жыйынтыгында топтун презентациясы болду. При задержании на митингах Митингтерде кармалганда биринчи кезекте адвокаттар менен камсыз кылуу болуу саналат. Бул үчүн тез чара көрүп, фондун түзүү сунушталууда. создать фонд быстрого реагирования. Үзгүлтүксүз окутуу аркылуу коопсуздук, жеке маалыматтык, жамааттык, санариптик потенциалды тынымсыз жогорулатуу зарыл. Бул абдан маанилүү аспект болуп саналат. Бишкектеги лаборатория менен катар фестивалдын тасмалары да көрсөтүлдү. Кинозал дайыма толуп турду. Фестивалдын катышуучулары режиссерлор менен түз байланышта баарлашты. Эч ким кайдыгер калган жок. В наше время документальные фильмы Учурда дайректүү тасмалар дүйнөдө эмне болуп жатканын билүүгө жардам берет. Чыныгы турмушту көрө алабыз. все это, что происходит под пленкой, под этой красивой пленкой. Большое спасибо за этот фестиваль, потому что он... Бул фестиваль үчүн чоң рахмат. Анткени бул Борбор Азия үчүн абада керек. Анткени Казакстанда жаштар өзүн сынай турган тасма жараткан система жок. Пробует себя, создает фильмы. Бул жылы программа ар дайымкыдай эле ар түрдүү. Тасмалар адам укуктары жаатындагы ар кандай көйгөйлөргө арналган. Ал эми экономикалык, социалдык жана эмгектик укуктар да кинофестивалдын программасына киргизилгени абдан маанилүү болду. Ал эми сыйлыктарга татыктуу болгон эң сонун тасмалар да бул жерде көрсөтүлдү. Бул абдан маанилүү, анткени бул укуктар элдин көңүлүнүн сыртында калууда. Как-то за рамками. Фестивалдын жыйынтыгында түрдүү номинациялар боюнча 9 тасма сыйланды. Улан Эгизбаев атындагы Улан улансын сыйлыгы кыргызстандык Азамат Убраимовдун күрөш тасмасына ыйгарылды. Алдыда көптөгөн ийгиликтер күтүп турат. Эң башкысы мен үчүн эртең маанилүү күн. Көлгө кетип атам соревнованияга, марафонго. Мен эгер ошол жактан соревнованиядан өтө турган болсом, Испанияга жолдомо алам. Ошон үчүн аракет кылышым керек, биринчи месте алган. Айбек Байымбетовдун тасмасы калыстардын атайын байгесине ээ болду. Биздин бирден бир максатыбыз нукура кыргыз жылкыларын, табигаттын жаратылыштын негизинде жаралган кыргыз жылкыларын кайра жандандырсак деп атабыз. Жылкы мен үчүн бул жашоомдо максатымда бир идеал туткан, же астыга максат койгон, мындай бир адамдын эри шаркак жашоосуна киришкен жаныбарлардын малдын асылы болот. Ошо жылкы мага ошонун негизинде түрткү берди да. Кыргыз эли баштан эле ушул кыргыз жылкысын адамдын жашоосу менен байланыштырып келген, өзгөчө кыргыздын жашоосу менен ат адамдын канаты дейт. Искендер Алиев, Бермет Бөрүбаева жана Андрей Ткачтын Бишкек Смог эң мыкты экологиялык тасма катары таанылды. Социалдык, эмгек жана экономикалык укуктар боюнча номинацияны режиссер Адилет Каржоевдин Кара араба тасмасы ээ болду. 500 метр тереңдикте иштейбиз да. Коопсуздукка карайбыз. Көп жерде баса турган болсо ала албайбыз, ал жерде касып чыгабыз.
Саясий жана жарандык укуктар боюнча эң мыкты тасма деп Юрген Эллингаустун Вахала деп аталган жер тасмасы табылды. Гендердик теңчилик номинациясында Айзада Бекбалаеванын Кыздар космос теңдик тасмасы байгеге ээ болду. Не делаете это только для себя, в целом для миссии команды, то я хочу, чтобы вы, каждый из вас остались. Здесь все, кто есть. Да, все. Раз, да. Все. Для меня это было дико. Спутник в Кыргызстане. Сейчас я понимаю, что все возможно сделать. Эң мыкты чет элдик тасма Адела Кормжинин интенсивдүү терапия бөлүмү чыгармасы болду. Что требуется наутика. Я вам был бы teď prostě vás napodají různé věci. Co to je život? Srdce bije, plíce dejchají. My jsme se v současné době dostali do situace, že umíme zachránit hromadu životů, ale přemýšlíme o tom, jestli je to dobře. Jak dlouho tady budete? Znamená to, že chcete být co nejdřív doma? Nebo to znamená, jak dlouho budu na světě? Ал эми Илгиз Чернияз менен Сооронбай Тургун Маматовдун Аламан тасмасы атамекендик эң мыкты тасмасы катары таанылды. Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалынын гран-при сыйлыгы чехиялык Алина Горловага бул жамгыр эч качан токтобой тасмасы үчүн ыйгарылды. Меня зовут Сулейман Андрей, я родился в Сирийской Арабской Республике. Моя мать украинка, отец курд. نيفا شويقي از 7 ساله از بركتم سوريا از شبوم اوكرانيا زحمت عندي شراب وخشتر بوشماري. Ал эми сыйлык тапшыруу аземинен кийин Бир дүйнө фестивалынын коноктору өз таасирлери менен бөлүштү. Уже 6-й год в данном. 6-жылдан бери бул фестивалга катышып келебиз жана жыл сайын программа ар түрдүү. Программага уникалдуу фильмдер киргизилген. Дайыма келерки жылы бизди таң калтыра турган уникалдуу нерсе болбойт го эми деп ойлоп келебиз. Бирок дагы эле бизди өз эмгеги менен таң калтырган операторлор, режиссерлор бар. Которые нас удивляют своей работой. Каждый раз ар бир фестиваль позитивдүү эмоцияларды жаратат. Анткени Борбор Азияда бул иш жүзүндө жалгыз даректүү документалдуу тасмалардын фестивалы. Жыл сайын жаңы тасмалар тартылып, жаңы көйгөйлөр жаралууда. Бул жолу климаттын өзгөрүшү жана деколонизация болду. Бул тасмалар дүйнөнүн ар кайсы бурчунан тартылганына карабастан, мунун баары бизге абдан жакын тема. Фильмы из разных частей света. 16-чы Бир дүйнө фестивалы ийгиликтүү аяктады деп кесе айтсак болот. Бүткүл адамзат үчүн демократияга жаңы коркунучтар пайда болуп турган биздин оор мезгилде мындай фестиваль Кыргызстан жана Борбордук Азия үчүн гана эмес, бүт дүйнө үчүн зарыл деп ишенимдүү тыянак чыгара алабыз.